Биримдик ийгиликтин башаты дал ушундай Уран менен Кусейин Карасаев атындагы Ысыкөл лицейинде чогулган окуучулар таалим-тарбия, билим берүүдөгү өзгөчөлүктөр, заманбап технологиялар менен сабак өтүү тууралуу маалымат алышты. Аны менен бирге лицейдин мугалимдери аталган окуу жайдын өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып, окуучулардын түрдүү багыттагы суроолоруна жооп беришти. Бүгүнкү иш-чара максаты Жети Өгүз районунун мектеп окуучулары 11 мектептен келип отурушат, 60 бала келди. Ошол Жети Өгүз районундагы ошо Ысыкөл жаштар коомдук бирикмесинин филиалы жана биздин Карасаев лицейинин мектеп парламенти чогуу биргеликте өткөрүп атабыз. Максатыбыз окуучулар арасында ынтымакты бекемдөө, анан кийин буга чейинки иш-чараларыбызды бири-бирибизге тажрыйба бөлүшүү ниетинде бөлүшүп, мындан кийин дагы кандай орток иш-чаралар өткөрөбүз, ушул боюнча бүгүн чогулуп баарлашып отурабыз. Жолугушууда мектеп окуучулары менен бирге мугалимдер дагы катышып, билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында талкуу жүрдү. Лицейде сабактардын бардыгы акыркы үлгүдөгү технологиялардын жардам менен өтүлөрү окуучуларга кызыгуу жаратты. Менин көз карашымдагы бул лицей деген өзүнчө эле аквариум да. Мектеп болсо бул чөйрө менен салыштырып кетмекчимин. Өзүмдүн ой максаттарым бул мектеп менен лицейлердин бул тыкыз байланышта болуп, тажрыйба алмашуусун өркүндөткүм келет, ошондой эле билим деңгээлин көтөргүм келет. Бул лицейде мен көптөн бери угуп жүргөм, бирок ичине көрүп лицей менен тааныша элек болчубуз. Бүгүн биринчи жолу ушул мектеп окуучулары менен бирдикте келип, эжелер менен бирдикте келип, лицей менен таанышып, көрүп, билип атабыз. Жана ошондой эле биз бул нерсени эмнеге алып чыгып атабыз дегенде, окуу деңгээлин көтөрүп чыгып, билим деңгээли болуп, жана ошондой эле ошондой мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берсе дейм. Бул иш-чаранын максаты окуучуларды билимге шыктандырып, бири-бири менен пикир алмашууга мүмкүнчүлүк түзүү болуп эсептелет. Мугалимдердин айтымында, мындай иш-чаралар алдыда башка райондогу мектептер менен дагы улантылат. Айзат Анарбекова, Алтынбек Исаев, Асылбек Касенов, Ысыкөл жаңылыктары.